Oh, gadget. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Менин атым Жолдош. Бүгүн биз корей алфавитиндеги үндүү тамгаларды үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү тамгабыз Йо тамгасы. Йо. Круглый шок, как обычно. Узун сызык. Солго эки кичинекей сызыкча. Йо. Бул йо мындай эми белги деле жок. Мен атайын эле силерге түшүнүктүүрөөк болсун, башкачараак болсун деп жазып койдум да. Кадимкидей биз айткандай йо, коён дегендей коён деп айтып көрсөңөр, оозуңардын учу менен айтып атпайсыңарбы йону. Бир андай йо эмес, бул йо деп тамак менен айтыла турган йо да. Жана өзбекче бахтиёр, бахтиёр деп айтып көрсөңөр, билгендер. Билбегендер болсо жаныңардан, башкалардан сурап көргүлө. Бул тамак менен айтыла турган йо. Ар бир тилдин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Эми жалпак тил менен айтканда ар бир тилдин өзүнүн секрети бар да. Ошол секреттерди үйрөнүп алган киши гана ал тилди оңоюраак үйрөнөт. Ал тилди үйрөнүш үчүн биз дагы өзүбүздүн тилди, биздин тилге окшош тилдердин дагы өзгөчөлүктөрүн билишибиз керек. Ошон үчүн балдар кыргызча же болбосо орусча же бир тилди аябай жакшы билсеңер өзгөчөлүктөрү менен башка тилди дагы жакшы үйрөнөсүздөр. Кана эмесе биз примерлерден карап көрөйлү. Йон пил. Йон пил. Карандаш. Суёң. Суёң. Сүзүү, сууда сүзүү. Йоңо. Йоңо. Англис тили. Пёл. Бул тамганы өткөн, бул сөздү өткөнбүз. Пёл. Жылдыз. Ангёң. Буну да өткөнбүз. Ангёң. Ангёң. Көз айнек. Ана адаттагыдай эле кайра жалпы бир доскага карайбыз. Буга чейин түшүнүктүү эле болуп атат да. Кийинки катарга көңүл буралы. Йожа. Йожа. Аял, женщина деген сөз. Мен силерге бул жер жазылбай тура жөн эле айтып коеюн. Намжа. Намжа деген бул эркек деген сөз. Аны кийин өтөбүз. Андан кийинки сөзгө көңүл буралы. Йо хаксең. Хаксең деген студент. Йо хаксең деген, эгерде басым кылып айткыңар келсе, анда йо хаксең деп айтсаңар болот. Студентка. Студент кыз. Йо хаксең. 경치. 경치. 치, 영, 경치. 경치. Жаратылыштын кооз көрүнүшү. Красивый вид природы. 경치. Андан кийинки сөз 환경. 환경. Экология. 병. 병. Бөтөлкө. Келе кайра башынан эң биринчи сөздөн кайталап көрөбүз. 연필. 연필. 수영. 수영. 영어. 영어. 별. 별. 안경. 안경. Буну бат айтканда ан эмес аң болуп айтылып кетет да. Аң. 안경. Экинчи катарга көңүл буралы. 여자. 여자. 여학생. 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 Hızı okulbay da кетет көрүндө. 여학생. 경치. 경치. 환경. 환경. Бул жерде х о аны болуп атат, бирок хуан деп окулат. 환경. 환경. 병. 병. Ушун менен бүгүнкү сабакты аяктайлы. Жана сабактын башында айтып кеткендей, урматтуу достор, биз биринчи өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн тилибиздин өзгөчөлүктөрүн жакшылап окуп көрөлү. Аны үчүн литератураларды окуйлу, гезиттерден макалаларды, эми аз көбүнчө интернеттен окуйбуз да. Окуп тилдин өзгөчөлүктөрүн биле алсак,
башка тилдер менен дагы салыштырганга аябай жакшы мүмкүнчүлүк болот бизге.